Рахмат, урматтуу кесиптештер. Бул жигит билип туура жооп берип атат. Бул кредит кайсы багытта келаткандыгы боюнча так жооп берип атат. Башка маселе, баягы сиз экөөбүздү же бүтүндөй жогорку кеңешти биз 500 миллион доллар ашыкча акча менен чыктык деп жарыя тарткан азаматтардыкы кеп ошолордо. Булар туура айтып атат. Булар келишимде кандай болсо, буларда себеп саясий оюнга көнөлөк да так жооп берип атат да, жана жаш балдардай. Алдай албайт. А эгер дасыккан азаматтарды жиберип койгондо көз боемоочулук менен ал жагына бул жагына деп туруп алдап кирип кетет эле, чындыгында айлык акылары боюнча дагы, ковид боюнча дагы, башка маселелер боюнча бул казынаны колдоо максатында деп айтып атат. Казына бош деп атат. Казынада каражат жок деп атат. Ошол акча келип түшсө, ошол эсебинен биз айлык көбөйтөбүз деп атат. Биз акча беребиз деп атат. Чындык буларда. Булардын жетеки кожоюндарында эмес. Ошон үчүн рахмат айтыш керек буларга. Анан 21-жылга 70 миллион сурадык эле бербей койду дедиңер. Эмне үчүн бербей койду? Эми бул саясат. Жок. Айта албайсыз эми. Аны айта. Жок. Туура, эми мен силерди коргоого алайын. Чындыкты болгондой айтып атасыңар. Мына 21-жылга 70 миллион сурадык дейт. Алар бербей койду дейт. Ошондо калып калган 160 миллиондун королбогон акчасынан 22-жылы 80 миллионун коротобуз деп атасыңар. 23-жылы 80 миллионун коротобуз деп экиге бөлдүңөр. Туурабы? Анда айтсаңыз, бүтүндөй казына толуп, казынадан 22-жылга ашып калган $1,5 миллиард кайда иштетесиңер? жыл, 22 жылы быйылкы жылы мына ашып калды. 21-жылы аябай каттуу иштеп койдуңар дагы $1,5 миллиард ашып калды да. Жок, профицит бюджет сиз билгендей неме кылып атасыз. Быйылкыга госипотечный компанияга 8,5 миллиард берилип атат. Андан башка РСК, Айылбанк, Керемет банктарга 5 миллиардтан беребиз деген ойдобуз да. Руслан мырза, бөтөн жактан кредит алып проценти менен. Ошондон көрө силер ошол ашып калган 500 миллион доллар менен эле маселени чечпейсиңерби? Эмнеге ал мүмкүн эмес? Адахан Кимсабаевич, биз бул карызга батпайбызбы? Жок, Адахан Кимсабаевич, эми мен чындыгында мындай баардыгына чыгымдардын баарына кетет деп атам да, баягы бул мисалы 80 миллион бир жака кетет, тиги жака бир жерге жетет. Бул баягы билесиз да, бирдей эле кетип эле анын чыгымдардын баардыгын санайбыз. Мен билбейм. Анда Адахан Кимсабаевич, мындай деген, биз капиталовложенияны да немесин көбөйтүп атпайбызбы? Ошо көбөйткөн үчүн ага да акча керек болуп атат. Эми чыгымдар көп, ошолорго карата биз ошо баягы 400 миллиард чыгабыз деген ойдобуз. Ошонун баардыгын бюджетте каралган акчанын баардыгын азыр чогултуп атабыз да. Руслан мырза, сиз мени жана Айбек мырза бергендей эле түшүнбөй калдыңыз да. Биз кредит алып той берген кыргыздардай болуп аткан жокпу өкмөт? Силер айтып атпайсыңарбы? Кредит алып той өткөрбөгүлө, ысырапкорчулукка барбагыла деп атасыңар да, туурабы? А эгер бизде $1,5 миллиард жок болсо, анда биз ышкырыгыбызды таш жардырбай эле, болгонун болгондой эле айтып эле элге айтпайлыбы? Белди бекем бууйлу дагы бөтөн жактан карыз алганды токтотуп туралы десеңер, эл түшүнөт го. Бүгүн силер жеп алгыла дагы, бирок силердин карызыңарды небереңердин мойнуна илип атабыз деген көз боемоочулук саясат кетип бартпайбы? Демек биз азыр кесиптешим айткандай, биз неберелерибиздин акысынан жеп аткан экенбиз да. Биз балдарыбыздын акысын жеп аткан экенбиз да. Ушундай болуп атабы? Кандай дейсиз? Баягы төшөгүбүзгө карап бутубузду сунбайлыбы? Эгер курулушка болсо, өндүрүшкө болсо, башка маселе. Анан айлыкты көтөрүүгө, социалдык төлөмдөрдү төлөөгө деп айтканыңыз, бул менимче кредит алуунун кажети жок анда.